Адам баласы саарлык жеп жаткан учурда, убакытта шектенип калган болсо, мисалы шектенип атат, убакыт келдиби жеке бамдат намаз убактысы кирдиби же кирбейди деп шектенип жаткан учурда жеп атат. Ошол жеп аткан учурда бамдат намаз убактысы кирген болсо, анда буга эмне каза важип болот, кафарат кереги жок болот. Шектенгендиги үчүн. Түшүнүктүүбү? Эгерде шектенип жаткан болсо, ошол бамдат киргендигин же кирбегендигин, ошол бамдат киргенден кийин дагы буга анык болбосо ошол убакыт, анда каза да кылбайт, орозосун улантат. Эгерде шектенүү эмес, убакытты так билет, бул убакытта ооз бекитилет деп туруп, тамагын уланта берген болсо, анда кафаратта важип болот ага. 3 жагдай бар, караңыздар, бул маселе боюнча. Баягы саарлык маселесинде, бамдаттын келип, келбегендиги маселесинде 3 эмне бар? 3 жагдай бар. Биринчи жагдайда шектенип туруп, бамдат кирген убакытта тамагын уланткан болсо дагы, түшүнүктүүбү? Шектенип жаткан учурда бамдаттын киргенин так билген болсо ошол жерде, бирок шектенгендиги үчүн тамакты жеп атат. Буга каза керек болот. Орозосу бузулат. Экинчи жагдай, тамак жеп аткан учурда ошол жерде убакыт келгендигин анык, шексиз эмес, шеги жок, анык билип туруп тамагын улантып аткан болсо, анда бул кишиге каза эмес, казанын үстүндө дагы 60 күн эмне керек болот? Кафарат керек болот. Түшүнүктүүбү? Эгерде шектенип тамак жеп, бамдат учурунда тамакты жеген болду, бирок кийин ага анык болбоду, ошол бамдат, фактически бамдатта тамак жеген болду, бирок өзү аны эмне? Кийин так аныктаган жок. Бамдат учурунда жедимби? Себеби убакытты билбейт. Кайсы убакытта бамдат намазы кирет? Түшүнүктүү? Бунун орозосу бузулган болуп эсептелбейт. Буну жакшылап туруп түшүнүш керексиң. Бул жагдайдан сактаныш үчүн календарга бекем болушубуз керек.